2021-жылдын 28-ноябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодо бир мандаттуу шайлоо округтары боюнча талапкерлерди көрсөтүү 2021-жылы 13-октябрда кечки саат 6-да аяктады. 13-октябрына карата бир мандаттуу шайлоо округтары боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына 381 талапкер көрсөтүлдү. Алардын ичинен 31 аял жана 350сү эркек. Кошумчалай турган нерсе 373 талапкер өзүн өзү көрсөтүү тартибинде жана 8 талапкер 7 саясий партиядан көрсөтүлдү. Айта кетчү нерсе, талапкерлердин эң жогорку саны 19 талапкер Кадамжай шайлоо округунан көрсөтүлсө, талапкерлердин эң төмөнкү саны ар бири 4 талапкерлерден Ноокат жана Өзгөн шайлоо округтарынан көрсөтүлгөн. Кошумчалай турган нерсе, Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына ылайык шайлоо күнүнө карата 25 жашка толгон, шайлоого укугу бар, жогорку кесиптик билими бар Кыргыз Республикасынын жараны Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайлана алышын Борбордук шайлоо комиссиясы эске салат. Облустар боюнча талапкерлерди көрсөтүү төмөнкүдөй болду. Баткен облусу 3 шайлоо округу 40 талапкер көрсөтүлдү, алардын ичинен 4 аял. Ош облусу 9 шайлоо округу 71 талапкер көрсөтүлдү, алардын ичинен 3 аял. Жалал Абад облусу 7 шайлоо округу 63 талапкер көрсөтүлдү, алардын ичинен 3 аял. Талас облусу 2 шайлоо округу 17 талапкер көрсөтүлдү, аялдар жок. Чүй облусу 6 шайлоо округу 73 талапкер көрсөтүлдү, алардын ичинен 3 аял. Бишкек шаары 4 шайлоо округу 38 талапкер көрсөтүлдү, алардын ичинен 4 аял. Нарын облусу 2 шайлоо округу 31 талапкер көрсөтүлдү, алардын ичинен 4 аял. Ысык Көл облусу 3 шайлоо округу 48 талапкер көрсөтүлдү, алардын ичинен 10 аял. Борбордук шайлоо комиссиясы бир мандаттуу округтар боюнча Жогорку Кеңешке депутаттыкка талапкерлердин шайлоо фонду төмөнкү каражаттардын эсебинен түзүлөөрүн маалымдайт. Талапкердин өз каражаттарынын эсептик көрсөткүчтөн 1500 эседен тагыраагы 150 000 сомдон ашуусу мүмкүн эмес. Аны көрсөткөн саясий партия тарабынан талапкерге бөлүнгөн эсептик көрсөткүчтөн 10 000 эседен тагыраагы 1 миллион сомдон ашпаган каражаттар. Өлчөмү эсептик көрсөткүчтөн 2 000 эседен тагыраагы 200 000 сомдон ашпаган жеке адамдардын ыктыярдуу берүүлөрү. Ошондой эле өлчөмү эсептик көрсөткүчтөн 5 000 эседен тагыраагы 500 000 сомдон ашпаган юридикалык жактардын ыктыярдуу берүүлөрү. Кошумча айта кетсек, талапкердин шайлоо фондунан келип түшкөн жана чыгымдалган акча каражаттарынын чектелген суммасы эсептик көрсөткүчтөн 100 000 эседен тагыраагы 10 миллион сомдон ашпашы керек. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо округу боюнча депутаттык мандаттарды бөлүштүрүүдө 5% республикалык шайлоо чегинен жана 0,5% аймактык шайлоо чегинен өткөн саясий партияларга жол бериле тургандыгын эске салат. Саясий партия алган мандаттарды бөлүштүрүүдө алгач, саясий партия алган мандаттардын жалпы санынын 30%дан кем эмеси шайлоочулардын кыйла көптөшү алган аял талапкерлердин арасында бөлүштүрүлүүгө тийиш. Эгерде саясий партиянын тизмесиндеги аял талапкерлер шайлоочулардын добуштарын албаса, аялдардын квотасы боюнча калган мандаттар Борбордук шайлоо комиссиясында тизмени каттоодо белгиленген саясий партиянын тизмесиндеги аял талапкерлерди жайгаштыруу тартибине ылайык кезекте бөлүштүрүлөт. Андан кийин мандаттардын жалпы санынын 70% башка талапкерлерге карата шайлоочулардын добуштарынын кыйла көп добушу берилген катар номерлери үчүн талапкерлердин арасында бөлүштүрүлөт. Мында саясий партиянын талапкерлеринин тизмелериндеги талапкерлердин позициялары ар бир талапкердин шайлоочулардан алган добуштарынын санына жараша төмөндөчү ыраттуулукта жылдырылат. Саясий партиялардын биринин талапкерлеринин тизмесиндеги талапкерлердин ортосунда шайлоочулардан алган добуштары тең чыккан учурда, талапкерлердин тизмесиндеги талапкерлердин позицияларынын ыраттуулугу Борбордук шайлоо комиссиясында тизмени каттоодо белгиленген бул тизмедеги талапкерлерди жайгаштыруу тартибине ылайык аныкталат.
Шайлоолордун натыйжалары боюнча саясий партияга жогорку кеңештеги депутаттык мандаттардын жалпы санынын 50%дан көп эмеси пропорционалдык тутум боюнча берилиши мүмкүн. Тагыраак айтканда 27 мандаттан ашыкча эмес. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы эл аралык республикалык институт жана аялдардын демократиялык түйүнү коомдук фонду менен биргеликте 2021 жылдын 28 ноябрына дайындалган Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоого талапкерлигин көрсөткөн талапкерлер, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялар, ыйгарым укуктуу өкүлдөр, аял депутаттар, аял талапкерлер үчүн 2021 жылдын 12 октябрынан тартып 23 октябрына чейин борборлордо, региондук маанидеги шаарларда маалыматтык сессияларды өткөрөт. Алдыда өтүүчү парламенттик шайлоого катышуучу аялдардын шайлоо укугу, шайлоо процесси чөйрөсүндөгү дараметин жогорулатуу аркылуу аялдардын лидерлигин илгерилетүү, ошондой эле шайлоо мыйзамдарындагы жаңы өзгөртүүлөр тууралуу маалымат берүү иш-чаранын максаты болуп саналат. Катышуучулар төмөнкү маселелер боюнча кеңири маалымат жана кеңеш алышат. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоону аралаш тутум боюнча өткөрүүнүн өзгөчөлүктөрү, шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн өзгөчөлүктөрү, даттанууларды жана арыздарды кароо тартиби, аялдардын лидерлиги, аялдардын шайлоо процессине саясий катышуусу, Кыргыз Республикасындагы партиялык курулуш, чечендик өнөр жана саясий дебаттар, шайлоочулар менен натыйжалуу баарлашуу көндүмдөрү жана ошондой эле шайлоо процессинде аялдардын саясий укуктарын бузууга жол бербөө. Катышуу маселелери боюнча төмөнкү байланыш телефон номуруна чалып кайрылууну өтүнөбүз. 0312 62 62 87. Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы 2021 жылдын 12 ноябрына чейин кошо алганда шайлоочулар шайлоочулардын тизмесинин өздөрү тууралуу маалыматты тактай алышын эске салат. Белгилеп кетсек, шайлоочулардын биротоло тизмеси түзүлүп, 2021 жылдын 18 ноябрында тизме порталына жайгаштырылып, андан соң шайлоо участкаларына илинет. Шайлоочулар тизмесинин өзүнүн маалыматын төмөнкү жолдор менен тактаса болот. 1255 же 119 номерине телефон чалуу менен, тизме чекит gov.chekit KG сайтында, шайлоо участкасында жана өзүңүздүн паспортуңуздагы идентификациялык жеке номерде көрсөтүү менен 119 номерине SMS жөнөтсө дагы болот.